Быйыл улуу жеңишке 78 жыл. Улуу ата мекендик согуш 1941-жылы башталып 4 жылга созулган. Бул жылдар аралыгында Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Майрамдык иш-чара Түп районунда Өлбөс полк жүрүшү менен башталды. Улуу жеңиштин 78 жылдыгы Түп районунда салтанаттуу белгиленүүдө улуу ата мекендик согушка район боюнча жалпы 13670 жоокер аттанса, алардын 2562 мекенине кайтып келген. Бирок тилекке каршы алардын саны уламдан улам суюлуп отуруп, бүгүнкү күндө калган эмес. Ал эми ооруктун ардагерлери 23 ардагер. Мында согушта курман болгон баатырлардын эстелигине гүл чамбарлар коюлуп, Куран түшүрүлдү. Улуу жеңишти алып келген ардагерлерге таазим этүү менен убакыт өткөн сайын арабыздагы ардагерлердин катары азайып, улуу жеңиштин мааниси улам артып баратканы белгиленди. Барыңыздарды бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн Түп райондук мамлекеттик администрациянын атынан куттуктайм. Түп районунан улуу ата мекендик согушка 13670 атабыз барып, ушул жерде улуу ата мекендик согушка катышып согушкан. 13670 атабыздын 11108 атабыз ошол жерде курман болгон. 2552 атабыз кайра кайтып келип Түп районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өздөрүнүн салымдарын кошуп, ушул жерде жетекчилик кызматта эмгектенишкен, ушу райондун өсүп өнүгүүсүнө зор салым кошушкан. Азыркы бүгүнкү күндө Түп районунда тилекке каршы улуу ата мекендик согуштун катышуучулары аталарыбыздын баарын көз өтүп кетти. Тылда эмгектенген 23 апабыз калды. Ошондой эле улуу ата мекендик согуштун катышуучулардын аталарыбыздын жубайлары 19 апабыз бар. Ошону менен Түп районунда болгону 23 энебиз тылда эмгектенген. Тылда эмгектенгендердин жубайлары 19 апабыз калды. Баарыңыздарга ачык асман каалайм, чын ден соолук каалайм. Эч качан Кыргыз элимде, дүйнө жүзүндө согуш болбосун, барчылык болсун, Кыргыз мамлекети өнүгүп өссүн, анын ичинде Түп району алдыңкы райондордон болушуна тилектешмин. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө согуш ардагерлерине сый урмат көрсөтүлүп, патриоттук ырлар аткарылып, концерттик программа тартууланды.
Где моя ты любимая, где ж там мой огонек? Но знакомую лицу позабыть он не мог. Где моя ты любимая, где ж ты мой огонек? Дорогие друзья, давайте поддержим наших маленьких деток. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 68 ардагер, ал эми облуста 2 согуштун катышуучулары жашайт. Аларга ай сайын 7000 сомдон компенсация жана 10 000 сом өлчөмүндө өмүр бою төлөнүүчү президенттик стипендия төлөнөт. Ал эми бул жылы Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине өлкө башчысынын бир жолку каражат бөлүп берүү буйругуна ылайык ар бирине 100 000 сом өлчөмүндө материалдык колдоо көрсөтүлдү. Атабызды эскерип келдик элек. Бул жерде эстеликте дагы фамилиясы жазылуу. Өзү 26-жылкы шат айылынан төрөлгөн. Анан кийин 16 жашында согушка кеткен. Анан 9 жыл аскерде болуп жеңиш болгондон кийин тиги Порт Артурга Япония менен да согушкан. Андан кийин 50-жылы келди согуштан. Анан келип техникумда окуду, бу сельхозтехникумда зоотехник болуп иштеп жүрүп, анан 39 жашында каза болуп калган. Анан кийин быйыл күтүлбөстөн Москвадан парк памяти парк патриотов вооруженных сил деген жерде эмеси сүрөтү жок экен, бирок чогуу служба эткен орус достору менен, аскерлери менен ошо фамилиясы бар экен, ушундай эстеликте. Анан сүрөтү жок экен, анан сүрөтүн жибергиле деп ошондой келиптир, ошондон билип биз анан баарыбыз ошо 5 кыз, 3 эркекпиз атабыздын. Анан кийин ушу баарыбыз чогулуп атабызга ушу бессмертный полк менен жүрүп, анан бу эстеликке баарыбыз сүрөткө түшөлү деп ушу жака эскерип келгенбиз атабызды. Элин сүйгөн, жери сүйгөн пенделер катары ушу согушту жеңип, башка улуттар менен бирге ушу күндү алып келген ошол ата-бабаларыбыз. Алардын бардыгы өткөн ошол кезде согуш убагында шейит кетишти да. Андан калгандар мына жарадар болуп келип, кийин каза болушту. Мына биздин райондо азыр бирөө да калбай калды. Ошонун артында калган мына урпактары, укум-тукумдары, жерге жээктер дегендей мына моорекинчелик элдер чогулуп, ата-бабаларыбызды эскерип, Куран окулуп, ошолордун басып өткөн жолдорун даңктап, барктап отурабыз. Улуу жеңиш майрамынын алкагында Түп райондук администрациясынын атынан согуш ардагеринин жубайы Тынчылык Жазыкбековага райондун ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Жолдошу кан күйгөн согушта алган жаратынын кесепетинен кайтып келген соң каза тапкан. Тынчылык апа учурда 101 жашта. Кезинде ал 10 баланы тарбиялап, ооруктун да каарманы болгонун айтат. Майрамыңар, 9-майыңар кут болсун. Бул жеңиш күнү. Эмне деген бүтүн жер солкулдап турганда жеңип чыкты. Ошо кан тегиши жок болду. Кан тегиши келди, кан тегиши буту колу жок болду, колу жок болду, туюк келди, ошонун баарын бийинди бакканбыз биз. Ошонун жоорун жууганбыз. Ошол жылда тиграны жарылып кетет, ошону жууп. Ошого түпүрөк жок, бата жок, саман жок. Ошондо сакар кайнатып, ошону эр кылып алганбыз. Ошолордон 10 бала туудук. Балалы болдук ошолордон. Ошолордун тукуму ушулар. Жаман болгонубуз жок. Элди куруп кетти ошол. Ураниндер келип, өлгөн өлдү. Биз ачарчылыкка да чыдадык. Баланы да бактык, колхоздун малын да бактык. Жөөдө жүрдүк, жылаңачта жүрдүк.
Montoğunu da bilgenim de arka suğa düşüyoruz. Arkan jeydik, masak verdik. Orson tümcürüp baldan çoğun ettik. Özümüz bu yaşka geldik. Razım, Kudayga silerge de razım balam. Güvernatör İlyas İmambekov degen bala maga 20 ming so'm akça verip böldürüp berdi. 9 mayga veteranın kempiri. İndivalidin kempiri dep. Özünde 10 balanın enesimin. Özünde tıldı nardager emneli. Dıvıda barılağında yok. O sonun baybetesi oğlum. Rahmat. Ömürlü olsun albalada o sonu. O sonu eski al o sonu. Beneleri özdeken şu tılda istegen eken de. Göңүл bölgönüne çok razıyım. Улуу ата мекендик согуштун катышуучулары, эмгектин ардагерлери бүткүл дүйнө кыйрап турган мезгилде жан аябай эрдик менен бизге жеңиш алып келишкен. Улуу жеңишти камсыздап кийинки муунга ачык асманды тартуулаган 100 миңдеген жердештерибиздин эрдиктери, ооруктагы эмгекчилерибиздин каармандыктары мекенге жан дили менен кызмат кылуунун үлгүсү болуп түбөлүк кала берет. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.